котормолордун зарылчылыгы барбы? Бар. Которуш керек. Ошону нукура ошол тилдеги варианты бар экендигин ар бир тилдин алып жүрүүчүсү жана колдонуучусу сыймыктануу менен билиш керек. Бирок канчалык деңгээлде сиңип кетмеги бул нормалдуу. Экөөнү тең колдонгон дурус. Мен эмнеге каршымын? Мен илимий терминдерди которо бергенге. Мисалы оператор деген термин бар бизде. Аны шут деп которуптур. Эми көздү тартып аткан адамдай шут бери кара десең шудуңдап деген сыяктуу башка сөзгө баягы элес туран сөздөргө Жигиттерге каралып көрбөйлү. Анан аябай бизде тарынып калат да. Анан мисалы смирна деген бар, ошону зыкыйгыла чыкыйгыла деп которду. Эгерде зарылдыгы жок болсо, анда термин ошол бойдо эле калыш керек. Эгерде кабыл алынган сөздөрдөн тазалайбыз десек, анда тилибиз калбай калат. Эң бай деген орус тилинин жарымы француз тилинен кирген, англис тилинен кирген. Бизде деле терминдердин, илимдердин бардыгы грек тилинен кирген. Бирок Грецияга көчүп кетип аткан жерибиз жок да. Болгону түшүнүп ал. География. Гео бул жер, графия чиемин. Бул жерди чийүү тууралуу, жерди изилдөө тууралуу илим деп кой да. Географиянын негиздери деп айта бер. Өтө эле кыйналып бербей. Татаалдаштырганын кереги жок. Бирөө бир окумуштуу медициналык терминдерди китеп кылып чыгарган экен, өзүм кайра жанына орусчасын коюп алып окуп түшүндүм да. Могулар турбайбы депчи. Анчалык өзүбүздү кыйнабайлы. Бирок сиңип кеткендей кылса болот. Мисалы, тревога деген сөз бар. Бул ошону айгай деп. Айгайлаган чуу менен деп Манас эпосунда эле болгон бул деп которду эле жакшы сиңип кетти, мага жаккан. Мисалы, жанагы прогноз деген сөз бар. Прогноз погоды деп коебуз, прогноз политики деп коебуз. Ошону табырка деп которушту. Сонун табырка болгон да бизде. Бул даана ошол болушу күтүлгөн чындык эмес, бирок табырка кыласың, көпчүлүк учурда дал келет деген сыяктуу. Эже анда кандай сөздөр ушинтип элдин баягы сүйлөө речине, кеп маданиятына сиңет дагы, кандай сөздөр сиңбей калышы мүмкүн? Биз аны алдын ала талдай алабызбы? Талдай албай калабыз. Ошон үчүн көбүрөөк котормо нерселерди сунуштай берген дурус. Алынып кетсе, ошол балкisi биринчиден тил байыт, экинчиден нукуралуулукка жүз берет. Алынбай калса, анда термин менен параллелдүү колдоно берүүнү сакташ керек. Анын эч кандай зыяны жок. Зыяны жок. Мисалы баягы кытайлык кыргыздар помидорду кызыл мылык дейт экен да. Ошол кызыл мылык деген нерсени биз деле өзүбүз жазып, өзүбүз үчүн кызыл мылык деп коет деп колдонсок болот. Бирок помидор кабыл алынган нерсе да. Эми помидорду ушу 20-жылдар орус келгенден бери колдоно баштасак, бүгүн кыргыздын сөзү болуп калды. Аккордеонду кантип которобуз? Ырыспай аны бир кыргыздын дагы бир улуттук аспабына айландырып коюптур. Аккордеон. Эми аны чертме, созмо деп кантип которобуз? Ошондой боло турган болсо, сиңип кеткен болсо, анда маселе жок.